Ошо менен 8 маселе күн тартибинде. Гүл Ахматкуловна, озвучите? Мой вопрос, да? Да. Уважаемые коллеги, согласно решению комитета, у нас стоит вопрос. Была создана рабочая группа по мониторингу закона о Национальном центре по предупреждению пыток и жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинства видов обращения и наказания. Вы знаете, что у нас действует Национальный центр, и от парламента я как депутат и Самыкожев Мирлан, мы включены в Координационный совет данного Национального центра, и нами была проведена определенная работа. Мы хотели бы вас просто ознакомить согласно именно постановлению комитета о результатах проделанной работы. Я прошу этот вопрос включить, потому что он буквально 5-7-минутный. Если вы хотите, дадите возможность, я озвучу просто информацию, и все на этом. Спасибо, Чулпан Алловна. Да, это информационный характер. Силер аны угуп коюшуңар керек, рабочий группа иштеди да. Ошону да кошкондо 8 маселе коюп атат күн тартибинде. Эгер башка кошумчалар жок болсо, анда күн тартибинде ошко коем, добуш бериңиздер. Макул? Каршы жок. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда биринчи маселе күн тартибиндеги үчүнчү окууда каралып аткан маселелер, биринчи үч маселе. Медиация жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору үчүнчү окууга кароого сунушталат. Мыйзам долбоору Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген. Үчүнчү окууда, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Чакырылгандар бар, если суроолорго жооп издесеңер. Юстиция министринин замы бар, у жакта отурат. Кемел Алымкулович Сыдыков, турабы? Жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары. Кечирип коебуз. Гүл Ахматкуловна. Рахмат Чулпан Алловна. У меня один уточняющий вопрос только по вопросу медиации, поскольку это в третьем чтении, мы не можем вносить какие-либо изменения, за исключением редакционных, я это прекрасно понимаю. Вопрос в том, что я в прошлый раз озвучивала и еще раз хотела бы озвучить и услышать такой ответ. В части, когда будет приговор суда по каким-либо делам, я приведу пример такой вот, по, допустим, изнасилованию. Приговор вступил в силу, отбывает осужденное наказание. И тут договаривается с потерпевшей стороной, и тут вступает процесс медиации. Правильно? Так я поняла? Согласно пробационного процедуры вообще пробации, это допустимо, когда приговор суда может быть подвергнут сомнению? Что, перевесом. Я вопрос понял, Гуля Ахматкуловна. Нет, приговор суда сомнению, он не может быть нами подвергнут никем. Здесь речь идет о пробации, то есть предлагаем нам изменения касается только именно возможности, не пробации, а возможности медиации в период отбывания лицом отбывания уголовного наказания. Только в период, чтобы он имел возможность прибегнуть к процедуре медиации. Вы не ответили конкретно на вопрос. Я конкретно задала вот на примере определенного случая. Как оно будет проходить, эта процедура? Например, суд дал лишение свободы 10 лет. В этот промежуток времени происходит медиация, договаривается с потерпевшей стороной, она все прощает. И что? Тогда получается решение, приговор суда не будет исполнен? Нет, приговор срок будет сокращен из-за того, что была проведена процедура медиации, так? Нет, процедура... Это отработано, вы мне просто скажите. Да, отработано. И как оно будет? Это есть в Уголовном кодексе, где указано случай условно-досрочного освобождения. В каких случаях лицо может быть условно-досрочно освобождено. На примере, как это будет? Вот я вам Нет, за это преступление он не будет освобожден. За преступление против половой неприкосновенности, за это преступление он не будет освобожден. За какие преступления? Не представлен к условно-досрочному освобождению. То есть там есть перечень? Да. Преступление, по которым может быть процедура медиации? Нет, процедура медиации, она не дает никаких ограничений, но... Вот.
Вот, я и хотела это услышать. То есть ограничений никаких не будет. По процедуре непосредственно нет, Гуль Ахматкуловна. Но вот в качестве освобождения, даже если медиационное соглашение было, если достигнуто соглашение, то все равно лицо не может быть освобождено за ряд преступлений. Преступления против несовершеннолетних, преступления против половой неприкосновенности, преступления против пытки, преступления в составе неорганизованной группы преступного сообщества. Там ряд преступлений предусмотрено в Уголовном кодексе, предусмотрено и в Уголовно-исполнительном кодексе, это касательно колонии поселений перевода. Так Поэтому здесь опасений никаких нет, Вот Гуля смотрите, Ахматкуловна. вы сами себе противоречите. Вначале вы говорите, нет никаких ограничений, а сейчас говорите, что есть определенные, поэтому я хотела бы узнать точно. То есть в соответствии с Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом четко будут соблюдены. Тяжкие преступления и особо тяжкие не будут подпадать под медиацию, правильно? Ну, в таком случае, да. Так в таком случае или по закону о медиации? Нет, по закону, Гуля Ахматкуловна, я просто, наверное, никак не могу объяснить, наверное, правильно, прошу прощения. Вот, закон сам Потому что о медиации. практики нет. Вся проблема в этом. Я хотела бы узнать, как говорится, мнение Верховного суда по этому вопросу. Мне отвечать? Нет, Верховный суд. Гуль Ахматкуловна, они не были приглашены, поэтому их нету. Но он пришел по другому вопросу, мне кажется. Ну, Если Гуля Ахматкуловна, здесь никаких опасений нет, они не будут подпадать. Все, спасибо. Спасибо. эгер жогорку сот жооп бере алам десе жооп берсин, проблема жок. Вы настаиваете, пожалуйста. Вот. Нет, я хотела бы позицию Верховного суда в этом вопросе. Ну, я Это сейчас касается сам Верховного проект суда. закона я не видел, поэтому я сейчас не могу конкретно что-то определенно сказать. Но законом предусмотрено же, по каким статьям допускается примирение и по каким нет. Соответственно, эти изнасилования не распространяются. Нет, сейчас вносится изменение в закон о медиации, что медиация будет применена не на процедуре, как говорится, досудебного расследования и в период рассмотрения, а медиация будет применена при, как говорится, отбывании наказания. Но мне надо посмотреть этот закон, и потом я вам отвечу. Спасибо. Вы закончили, Гуля Ахматкуловна? Урматтуу депутаттар, бул маселе 3-чү окууда каралып атат. Вы сейчас даже задавать вопросы по поводу вот этого закона, если у вас есть какие-то редакционного характера, тогда да. Но это надо было во втором, в первом чтении задавать эти вопросы. Урматтуу депутаттар, анда корутундуга көңүлүңүздөрдү бурам. Медиация жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга кабыл алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Гүл Ахматкуловна каршы. Мыйзам долбоору 3-чү окууга Жогорку Кеңешке сунушталды. Экинчи күн тартибиндеги маселе Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республиканын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору 3-чү окууга кароого сунушталат. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жанар Акаев, Кадырбеков, Маматалиев жана Алимжанов тарабынан демилгеленген. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча чакырылгандар бар. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары келди. Расул Азбек уулу. Жакышев келиш керек эле, бул Жогорку Кеңештин депутаты, сот адилет иштер боюнча кеңешинин мүчөсү болчу, бирок ал келе албай калыптыр. Эсиле суроолоруңар болсо, Расул Азбек уулуна берсеңер болот, урматтуу депутаттар. Кимде суроо бар? Жок. Суроо жок болсо, корутундуга көңүлүңүздөрдү бурам. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына 3-чү окууга кабыл алууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын деген. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок. Рахмат. 3-чү маселе
Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору 3-чү окууга кароого сунушталууда. Демилгечи Кыргыз Республикасынын жогорку соту бул маселе боюнча чакырылгандар бар. Мусаев Нурлан Алишерович, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын орун басары. Суроолор барбы? 3-чү окуу. Суроолор жок болсо, корутундуга көңүлүңүздөрдү бурам. Конституциялык мыйзам долбоору 3-чү окууга кабыл алууга жогорку кеңешке сунушталсын. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок, рахмат. 4-чү маселе күн тартибиндеги Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окууда карап атабыз, урматтуу депутаттар. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы. Бул маселе боюнча өзүңүздөр билесиздер, жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун курамына юстиция министринин орун басары Сыдыков, адвокаттык жааматтын өкүлдөрү кирип, жумушчу топтун жетекчиси Гүл Ахматкуловна болгон. Мен азыр ушу сиздерге ушу иштелип чыккан редакцияны сунуш кылып атабыз. Бул маселе боюнча юстиция министринин орун басары Орозбеков Сыдыков Орозбек Кадырбекович баяндамачы болот. Официалдуу. Жок, бияка чыксын. Орозбек Кадырбекович, кыскача кайсы изменениялар кирди ошолор боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алыевна. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына толуктоолорду өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 1-чи окууда мыйзам долбоору өткөн. 2023 жылдын 17 январындагы Конституциялык комитеттин чечими менен жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ адвокаттардан Жогорку кеңештин депутаты Кожокулу Гүл Ахматкуловна жетекчилик менен жана менин жана 4 адвокаттын көз карандысы адвокаттардан туруп ушул макулдашылган түзөтүүлөрдү иштеп чыкты. Бул биринчи бул жерде Гүл Ахматкуловнанын сунушу боюнча 2-чи беренедеги Ош жана Бишкек буга чейин областтар деген күчүн жоготту. Анткени ал башка беренеге которулгандыгына байланыштуу. 3-чү беренедеги кирүү жана башка ыктыярдуу финансылык салымдардан деген сөз менен дагы өзгөртүлгөн редакцияда берилип атат. 6-чы беренеге съезд 1 жылда 1 өтөт жана 3төн 1 мүчөлөр катышканда кворум болот дегенге келип атабыз. Ал эми 6-чы беренеге болсо буга чейин кеңеш тарабынан аныкталат деген кворум бүгүнкү күндө 10%-дан кем эмес, бирок аймактык азчылык болгон адвокаттардын башкармалыктарын эске алуу менен ошол 10дон кем эмес адвокаттардан ошол съездге өкүл делегаттар шайланыш керек деген жаңы редакцияда берилип атат. Ошол 6-чы беренесине этика жана текшерүү комиссиясы бул башкаруу органдарынан чыгып, өз алдынча ошол органдар ичине кирип, ошол алардын кандидаттарынын саны жана алардын отчеттору съездде бекитиле турган болуп атат. Съездге гана маалымат бере турган. 7-чи беренеге ошол кеңеш 9 адамдан турат, 3 жылга шайланат жана 2ден ашык шайлана албайт деген өзгөртүлгөн редакция сунушталып атат. 10-чу беренесине адвокаттардын кеңеши көпчүлүк добуш болгондо жарымдан көбү катышканда кворум болот жана кабыл алынган чечимдерин 7 күн ичинде расмий жарыяланыш керек деп. 8-чи беренеге депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнадан жана Кожокулу Гүл Ахматкуловнанын сунушу менен этика комиссиясы 7 кишиден 5 жылга
5 жылдан кем эмес стажы бар кишилерден турат, 5 өкүл адвокатурадан, 2 өкүл юстиция министрлигиден болот. 10-чу беренеде болсо съезд 1 жылда өтөт. Адан кийин депутат Жумабеков Тасан Арсызбековичтин сунушу боюнча адвокатуранын кеңеши, анын этика комиссиясы, текшерүү комиссиялары кийинки жаңыча шайлоо болгонго чейин анын сунуштарын эске алып жумушчу топ анын кийинки жаңы шайланганга чейин иштеп турат деген норманы киргиздик. Депутат Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбековичтин сунушу боюнча адвокаттар салык төлөгө милдеттүү болуп, жана ал адвокаттар менен жарандардын ортосундагы кызмат көрсөтүү боюнча макулдашуу бул адвокаттык сыр болуп саналбайт деген ушундай жумушчу топ сунуштарды эске алып иштеп чыгып ушундай корутундуга келдик. Кыскача мазмун ушундай. Рахмат. Урматтуу депутаттар, баяндама бүттү. Суроолор барбы? Бекимбек Акимовичте сөз. Рахмат Чолпон Алыевна, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу баяндамачы, айтсаңыз, бул мыйзам долбоордун негизги максаты мурун мисалы адвокат менен анын клиенттин ортосунда келишим секретный болгон, туурабы? Азыр ошол жок болуп атат да, туурабы? Туура. Жок, секретный деле болгон эмес. Бул жерде адвокатта бул мыйзамды алып чыгууда негизги жарандардын арыздары болгон. Арыздардын басымдуу бөлүгүндө жарандар адвокатка жанагы берген гонорары келишилген сумманы эч жерде жазбагандыктан, бир милдеттеме болбогондуктан баягы акчамды алып кызмат көрсөтпөдү же бербеди деген талаштардан, биз бул жерге ошону так даана көрсөтүп кетели деп атабыз да. Бирок баары мурун мындай секретность болчу экен да, туурабы? Алар ортодо келишимине канча суммага договор түзүштү, канча адвокат канча акча алды клиенттен билинбейт болчу да, туурабы? Азыр ошону ачыкка чыгарып атабыз да. Ачыкка чыгардык. Мурда сыр же эмне себептен ачыкка чыгарып атабыз? Налог алыш керек болуп суммадан. Ошонун магызын түшүндүрүп берсеңиз, мындай мен го түшүнүп билип атам, эми коомчулук билсин да. Адвокаттар да билсин. Ооба, адвокаттардын ишмердүүлүгүндө бул жерге Нурбек Өмүрбек сунушу менен дагы алар дагы салык төлөш керек деп атабыз. Анткени салык органдары менен адвокаттар жолукканда дагы булар жалпы режим боюнча отурат. Ошо тапкан кирешесине келип түшкөнүнө төлөш керек. Ал эми негизги маселе болсо ошол буга чейин суммасын алган гонорарын көрсөтпөгөн же башкача айтканда 20 000 сом, 100 000 сом алса 20 000 сом деп жазып келишкен да. Жыйынтыгында баягы элдер мындайча айтканда жарандык укуктук мамилелер жөнгө салууда жашырундуулук алып келген да эки тараптан. Азыр кантип ошону силер мындай бир көзөмөлдөйсүңөр? Мисалы 100 000 сом алып туруп, сиз айткандай 20 000 сом эле алдык деп көрсөтүп койсо, кантип ошону көзөмөлдөйсүңөр? Эми азыр кандай механизм бар ушунун? Адвокаттардын ишин жөнгө салууда булар көз карандысыз өз алдынча, бирок мыйзам менен баш ийиш керек да, мыйзамда. Эми буга чейин жанагы азыр адвокаттар келишимди түзүш керек, жүргүзүш керек, ал камтыш керек деген ченемдер, талаптар жок болчу да. Азыр киргенден кийин эми бул адвокат милдеттүү түрдө ошол мыйзамды сактоого жана ал өзүнүн кабыл алып аткан клиент, мындайча айтканда кардарына же ошол коргоого алып аткан жаранга биринчи укук милдеттерин түшүндүрүү менен ал өзүнүн кызмат көрсөтүүдөгү жагдайларындагы түшүндүрүп кетиш керек. Эгер кийин анын кесепеттери менен кандайдыр бир маалыматтардын алып келбесине же бир алдоолорго алып келген болсо, анда адвокаттын жоопкерчилиги өзүндө калат да, ошол нерсени сактабагандыгы же түшүндүрбөгөндүгү үчүн. Мындайда бизде Кыргызстанда мыйзам өтө көп да. Өтө көп, бирок көп мыйзамдарыбыз иштебейт да. Ошону кантип иштешин биз аягына чейин чыгарышыбыз керек да. Мыйзам кабыл алып атканда кантип иштешин көзөмөлдөшүн билишибиз керек да. Могу токтомбу башка эми чыгарылаттыр да. Анан залда жыйында адвокаттардын өкүлү отурат, Ооба. Мен көзүмчө. Ой пикириңерди айтып койсоңуз. Бекимбек Акимович, бул жерде Райымкулов Билим Сардарбекович Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы отурат. Өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып койсоңор, бул мыйзам долбоору боюнча кандай? Уруксатпы, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биздин ой пикирди айтсак, мынакей биздин адвокаттык коомчулук бул мыйзам долбооруна каршы болууда, өтө каршы болууда. Себеби дегенде бул мыйзам долбоор адвокаттык коомчулук менен толук кандуу талкууланган да жок.
жана ошондой эле буну күчкө салуу менен эле өтүп атат деген адвокаттардын коомчулуктун ою. Мен адвокаттын коомчулуктун оюн гана билдирем да бул жерде. Себеби дегенде бул мыйзам долбоордун негизи башталышында эле мынакей Европа биримдигинин экинчи фаза деген бар. Ошол жерде каржылоо 3 жылдан бери каржылоо каралган болчу ушу адвокаттык мыйзамга. Именно ошо сиздердин комитеттин жетекчилигинин астында бирге ушу аймактардын баарын кыдырып бирге ушул мыйзамды бирге өткөзүшүбүз керек эле да. А бул жерде юстиция ушул неге токтоп калган? Инвентаризация мыйзамын алкаганда президенттин жарлыгынын негизинде токтоп калган болчу. Бирок ошого карабастан бул инвентаризация бүтөөрү менен сразу Сиз кечиресиз. Кечиресиз. мен толуккан жооп берип койсом. Жумушчу топтун ичинде адвокаттык жамааттын өкүлдөрү дагы кирген. Мен атайын ушу силер ушул маселени көтөргөндөрдү ушу комитетке чакырып, жумушчу топту түздүрүп, ошонун ичине силердин өкүлдөрүңөрдү киргизип, биргеликте иштеп чыкпадыбы? Чолпон алыйын. Кичине позицияңар туура эмес болуп калса эле. Сиз сүйлөбөңүз, мен сизге сөз бере элекмин. Сиз коомдук угуулар болду. Бүт пардон өткөрдүк. Анан эмне үчүн азыр келип алып башкача сүйлөп атасыз? Чолпон алыйын. Суроолорго жооп берип коеюн. Мекиме Акимович. Уруксат берсеңиз. Кое турсаңыз болду, рахмат. Мен суроо бердим, жооп алдым. Сиз азыр элди алдап атасыз да, капа болбоңуз. Бир дагы мыйзам долбоор коомдук угуу болмоюнча бияка комитетке келип түшпөйт. Сиз адвокатсыз. Сиз юристсиз. Антип туура эмес маалымат бербеңиз, ойлоп калат азыр эл уккан элчи. Коомдук угуу болмоюнча бир дагы мыйзам долбоор бул жака келбейт. Сиз мага конкреттүү жооп бериңиз. Эмне үчүн сиз айтып кеттиңиз? Коом каршы болуп атат, эл каршы болуп атат депчи. Именно эмнесине силер налог төлөөдөн качып атасыңарбы? Туура ошодон. Же ошол суроомо эле жооп бериңизчи. Мынакей, азыр ушул суроо боюнча могу жерде кыска гана өзгөртүүлөр кирүүдө да. Администрация президентга киргенбиз мына 2 представитель боюнча. Министерство юстиции. Мынакей экинчи берени бар бизде. Адвокатура жарандык коомдун институту катары жана мамлекеттик органдарга жана өз алдынча башкаруу органдын тутумуна кирбейт деген мыйзамыбыз турат. Эң биринчи негизги. Бирок ага карабастан кайра эле 2 өкүлдү киргизип атасыздар комиссия этикага. Мисалы, юстициядан 2 өкүл кирип атат. Аны администрация президентиден талкуулап алдырганбыз жакшы эле. Мынакей 70%ке жакын алдырып аракет кылсак, кайра эле бул норманы киргизип атасыздар. Мына бул азыркы жооп бербедиңиз да, кечирип коесуз. Мен сизге түз суроо бердим. Налог боюнча. Кое туруңуз, перебивать кылбаңыз. Мен сизге суроо берип атам. Дагы бир жолу кайталап атам, менин убактымды, менин кесиптештеримдин да убактын алып атасыз да. Конкретный мага жооп бериңиз, эмне үчүн коомчулук каршы болуп атат? Болду. Дагы кошумча суроо берейин. Силер эмне налогдон качып атасыңарбы? Салык төлөштөн же эмнеден? Жок, эч кандай качкан жерибиз жок. Эмне үчүн каршы болуп атасыңар? Ошону эле айтыңыз, болду. Мекимбек Акимбекович, налогдон качкан эч ким жок. Налогду бардык адвокаттар өздөрү төлөп жатат. Бул адвокаттык сыр деген мыйзамда бар. Ошол себептен адвокаттык сырды эч кимге көргөзгөнгө болбойт. Мынакей келишимде дагы чынын айтканда бул сыр катары көргөзүүгө жатпайт. Себеби дегенде бул жерде адвокаттык сырды мыйзам боюнча эч ким атмин эткен жер жок. Салык кызматынан барбы? Салык кызматынан. Адвокаттар ушу алган суммасынан канча пайыз салык төлөшөт? Мына ушул сурооңузга дагы жооп берсеңиз, сиз жооп берип коюңуз. Мына ушул мыйзам чыкканда. Сиз налоговыйдан болосузбу? Жок. Же сиз адвокат? Налоговыйдан эч ким жок. Налоговый боюнча жооп берип койбоймунбу? Сиз жооп бере албайсыз. Берсеңиздер. Жооп бере албайсыз. Налоговыйга болуп атат. Себеби налоговый Эми Мекиме Акимович, бүттүңүзбү сурооңузду? Эгерде сиз билсеңиз канча салык төлөйсүңөр? Ошого жооп берип койсоңуз. Да. Мы не вызывали, потому что эми жаңы кирип атат налоговый эми.
предложение было. Чолпон жооп берип койсунчу, канча налог Берсин, төлөшөт? берсин, Кандай жок, вид жок, налог эми төлөшөт? налоговый десе деле жооп берип атпайбы. Билем деп Сот атпайбы. десе деле жооп берип, баардыгына жооп берип атат. Билем деп Всесторонне развитый, давайте. Чолпон Алыевна, бул жерде көп убакыт кеткен жок. Көп болсо бир 5 мүнөттө кете элек. А сиздер сразу категория... Можете по существу говорить? Биз по существу айтып берейин деп атам мынакей. Мына ушул мыйзам чыккан күндөр 2014-жылы чыкканда жазылган өкмөт адвокаттар кеңеши менен бирге налоговый режимди чечсин деп. Мына ушуга чейин ошол налоговый режим чечилбей келген. Мына жакынкы арада эле налоговый режимди суранып отуруп, экономика министрлиги кат жазып отуруп, эшиктерин тешип отуруп, араң 4% жана 6% деген мыйзамга такап ошого келди. А буга чейин бирок 10% подоходный, как не предприниматель, 10% подоходный налог төлөп келишкен. То есть силер канча клиентиңерден канча сумма алсаңар, ошонун 10%ин мамлекетке салык катары төлөп келгенсиңер. Туура түшүнөмөнсүзбү? Тура, Мейкимбек Акимович. Төлөп келген. Мен сиздерден суранат элем. Жогорку кеңеш именно закон мыйзам кабылданып атканда мындай калп сүйлөгөндө, туура эмес информация бергенден алыс болсуңуздар, сураныч сиздерден. Гүл Ахматкуловна, вы хотели что-то сказать? Уважаемые коллеги, я хотела просто добавить, поскольку я возглавляла данную рабочую группу, мы обсуждали, и вот сейчас вот, Белим Мырза, мне, конечно, не очень приятно, когда вы говорите, что даже не обсуждали и не собирались, это вообще неправильная информация. Мы обсуждали бурно, да. Единственное, что вам не понравилось, именно вам лично, о том, чтобы были внесены вопрос, как говорится, комиссию по этике, и вопрос, когда рассматриваются жалобы на адвокатов, туда мы включили представителей Министерства юстиции. Почему мы включили? Почему это было, я не буду скрывать, это и мое предложение по той простой причине. Мы знаем, что Министерство юстиции является единственным государственным органом, который выдает лицензию, лицензирует деятельность адвокатов. Если они выдают, то они и вправе рассматривать и быть членами данной комиссии. Почему? Потому что основной поток жалоб поступает в Министерство юстиции на адвокатов за неисполнение их каких-либо там обязательств. Поэтому для того, чтобы снизить этот поток жалоб, и для того, чтобы это было объективно рассмотрено, потому что иногда мы прекрасно понимаем, что самообразующая и самостоятельная организация адвокатуры, что хотят, что и творят. Кому-то они нравятся, кто-то им там симпатизирует, кому-то там это. И то есть проявляется, как бы, я думаю, необъективность. А то, что будут представители государственной исполнительной власти, это никак не мешает, не умаляет и не ущемляет ничьи права. Поэтому в рамках закона, я считаю, это очень было правильно, объективно. И в части того, что да, некоторые адвокаты выступали за ту или иную позицию, но в целом, когда мы обсуждали, у нас бурное обсуждение, мы достигли определенного консенсуса. И вот таких явных противоречий, за исключением того, что они вообще вот говорят, что нам никого не надо, никакой представитель государственной власти, исполнительной власти не должно быть в их деятельности, хотя они, представители государственной, значит, исполнительной власти, они не вмешиваются в деятельность адвокатов совершенно. То есть какой будет принят устав, как будут проведены съезды и так далее, и так далее. То есть это все определяется сами, как говорится, адвокаты. Поэтому здесь какого-либо вмешательства нет, и оно исключено. Опять же, хочу сказать, что в целом мы достигли определенного консенсуса. И в части того, что, да, очень часто, на самом деле, мы проанализировали все жалобы, которые поступают в Министерство юстиции на адвокатов, что они берут деньги и не исполняют условия соглашения, неважно, какое это будет, устное или письменное. Ну, уважаемые юристы, сами адвокаты, вы же тоже понимаете, что вы иногда своих клиентов вводите в заблуждение. Зная перспективу того или иного дела, уголовного или гражданского, тем не менее, вы начинаете поднимать ставки. Люди продают последнее только для того, чтобы как-то решить этот вопрос, понимаете? Ваши интересы, по большому счету, клиентов очень мало, профессионалов, это адвокатов очень мало, и вы должны это признать. Поэтому здесь я, извиняюсь, Чолпон Алыевна, я завершаю. Я к тому, что был определенный консенсус, и я думаю, что данные доработаны, учтены все замечания, предложения наших коллег. Письменных заявлений и обращений со стороны, допустим, адвокатов не поступало, правильно?
Урус Мурза, я думаю, что мы объективно подошли к этому вопросу. Спасибо, прошу поддержать, уважаемые коллеги. Рахмат, Гүл Ахматкуловна, азыр бир информация үчүн айтып коеюн, эл дагы уксун. Азыр комитеттин атына бир туура эмес информацияларды берип атышат. 8 адамдан турган жумушчу топ түзүлгөн. Анын ичине бир депутат, юстиция министринин орун басары Райымкулова, бул болсо Кыргыз Райымкулов, Кыргыз Республика адвокаттын кеңешинин төрагасы кирген. Ушул 8 адамдын ичинен 5 адам ушул адвокат кеңештен келип киришкен. Бардыгы макул болушкан. Анан бул жерде кандай информация кетип атат билбейм. Кийинки сөз Чыңгыз уруксат мырзада. Чолпон Алыевна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Чолпон Алыевна. Мындан кийин мындай кайталанбаш керек да, акыркы күндөрү жаман көрүнүш болуп калды. Ушул биздин комитетке чакырылган коноктор келип туруп, каалаган сөзүн сүйлөп атышат да. Элди дүрбөлөңгө салып, туура эмес маалыматтарды берип, азыр бизди Кыргызстандын эли карап отурат. Ушуга окшогон эр азаматтардын үстүнөн чара көрүш керек да. Бул биринчи жолу эмес. Ар бир комитетте келип каалаган сөзүн сүйлөп кетип атышат. Катуу чара көрүп, болбосо залдан колоп чыгыш керек буларды. Тартип сактабайбы, чыгарыш керек. Билим Сардалбекович, мына сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз да. Адвокаттар сотто катышып 10% мамлекетке налог төлөйт депчи, подоходныйынчы. Ошону ким контролдойт, кантип контролдойт? Процедурасын айтып бериңизчи. Биз өзүбүздүн талабыбызды гана болгон айтуудабыз, урматтуу Чыңгыз Ильяс Кожоевич. Менин сөзүмө сиз комментарий бербеңиз. Биз Чыңгыз Ильяс Кожоевич, мыйзам боюнча ар бир адвокат өзүнүн ишмердүүлүгүн өзү жүргүзөт. Өзү жоопкерчиликтүү. Мыйзам боюнча. Бул предпринимательский деятельность болуп эсептелбейт. Ошол себептен мынакей жаңы мыйзам чыккандан баштап ар бир адвокат 10% подоходный налогду өзү төлөйт. Өз келишимине өзү жооп берет. Ар бир адвокат. Көзөмөл жүргүзгөн орган жокпу ошондо? Көзөмөл Каалаганын көрсөтөт, каалаганын көрсөтпөйт. Ошондойбу? көзөмөл жүргүзгөн орган жок. Эгерде адвокаттын үстүнөн кандайдыр арыз түшсө, ал көз карандысыз адвокатуранын астында этика комиссиясы бар. Ошо этика комиссиясында каралат. Ошол жерден келишимдеринин кандай мыйзамсыз болобу, мыйзамдуу болобу, ошолордун баарын комиссия этика карап, ошону юридикалык бааны комиссия этика берет. Көз карандысыз. Орозбек Кадырбекович, азыр ушул мыйзамды кабыл алсак, ошондо адвокаттарды контролдосо болобу? Урматтуу Чыңгыз Ильяс Кожоевич, бул жерде Билим Сардалбековичтин айткандарына мен салыкты билесиз да, биз 3% деп сунуштаганда, бирок экөөбүз жана салык орган төрагасынын орун басары жалпы адвокаттар менен жолукканда, адвокаттын өзүнө салыктын түрү жок. Ал жалпы режимге отурат да, төлөш керек. А маселе, буга чейин алар келишимде көрсөтпөй суммасын жашырып келген үчүн аны алып келүүгө мүмкүн болгон эмес да, аныктаң. А бүгүн аныктап атабыз. Ал эми экинчи этика комиссиясы бул көз каранды эмес бүгүнкү мыйзам боюнча. Ал сиздин астыңызда, Билим Сардалбекович. 4500 адвокаттан бир жылда бир адвокатка жаза берсеңер, бересиңер, бербейсиңер. Экөөбүз башка мамлекеттерди да көрдүк. 800-400 адвокаты барлар жылына 20-30 деп неме лицензиясын ажыратылат. Экинчи маселе, ошол этика комиссиясы жылдап карабайт арыздарды. Элдер ыйлап, бүт депутаттардан бери башка органдарга чейин барып жүрөт. Бирөөнүн да арызы каралбайт. Адвокат көз карандысыз, 7 адвокат топтолгон жада калса, кворум болбойт ал жерде. Өзүңүз билесиз да. Анан бул жерде биз 2 өкүлдү киргизип атабыз. Анан адвокатуранын советтин ичинен аны алып чыгып атабыз дагы. 2 юстиция министрлигинин өкүлү, 5 адвокаттар. Мында канча да нейтральный болуп, биздин өкүлдөрдү отуруп, ошону карап, бир чакырып, тартипке келтирүү максатында түзүлүп атат да. Рахмат.
кечиресиз, мага караштуу эмес. Көз карандысыз мыйзам боюнча. Бүттүңүз да, кийинки сөз Жусупбек Коргонбаевичте. Саламатсыздарбы. Орозбек Кадырбекович, айтсаңыз, же Билим Сардалбекович, кимиң жооп бересиң? Мамлекетте лицензиялуу канча адвокат бар? 4600. 4600 адвокат. Кыргызстан боюнча. Бул лицензия канча жылга берилет? Же бесрочный? Чектөөсүз. Чектөөсүз. Ушул 4600 адвокат былтыркы жылы, урматтуу Билим Сардарбекович, адвокаттар бирикмесинин башчысы, канча мамлекетке салык төлөдүңүздөр? 4600 киши. Урматтуу Жусупбек Коргонбекович, бул Коргонбаевич, мындай маалымат менен бизде маалымат жок, мындай канча налог төгүп атканы жалпы 4600 деген бул жалпы лицензия алганы. Анын где-то 500-ü бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Адвокатуранын мүчөсү 2800. Анын ичинде дагы приостановленный 500-төн ашык, реально 2200 адвокатыбыз бар. Не, дүйнөдөн өтүп кеткендерге да лицензия бересиң? Ошолор дагы Жок, лицензия реестр боюнча 4600, бирок иштеп аткан адвокаттар 3775 республика. 3771 иштеп аткан. Калгандары токтотулган. Убактылуу жумушчу топ кезинде салык кызматынын жетекчилерин чакырып тактадыңарбы? Ушу 3771 киши канча подоходный налог, жалпы салык төлөшкөн суммарына? Жумушчу топ. Спормайт, ушул сунуш салык боюнча болуп атканда биз ошол бул жерге кирген адвокаттар башкалар менен отуруп, бирок салык кызматы чакырылган эмес, бирок принципиалдуу суроого ошол жерде адвокаттардын бирөө да салык төлөбөй турган мойнуна алган да. Значит, моундай, булар буга чейин 1 сомдон налог төлөбөй келген. Туурабы? 1 сомдон налог төлөбөй келген. 3771 киши ушу сиздерден лицензияны алып алып туруп, адвокаттык деятельностун жүргүзүп атып, бирок мамлекетке 1 сомдо налогун төлөбөй, наоборот, кээ бир адвокаттар сот менен прокурорго ортомчу болуп, коррупциялык элементтерди түзгөнгө жардам берип жүрүшкөн. Бул бир. Аны эмне жашасыңар? Экинчи маселе. Ошол эле адвокаттар бир соттордун бир көмүскөдөгү жардамчылары болуп калган. Жалган айтпайм. Туурабы? Же калп айттым. Коомчулукта болуп келген нерсе. Буларды мен оюмча ошо мамлекетке налог төлөй турган кылып, бирок ошол эле убакта карапайым калк кыйналбаш керек. Булар бизге налог киргизди депутаттар деп туруп, эртең жана мурда 5000 сомго услуга көрсөтө турганды булар 10 000 сомго чыгарып алышы мүмкүн. Же болбосо 10 000 сомдук услуганы жаран жана Гүл Ахматкуловна туура айтты, акыркы буюмун сатып, жана үмүттүү адвокат болот дагы, ошол адвокатка болгон каражатын берип, ал адвокат ал жерде отуруп алып, жанагы кээде мыйзамды түшүнбөгөн жарандарыбыз бар. Оп-оңой элеп, жакшынакай административдик штраф менен чыгып кете турган кишилерди как убийца катары коркутуп коюшат кадимкидейчи. Ошондуктан бул жерде аябай мындай детально иштешибиз керек. Урматтуу коллегалар, мен сиздерди чакырып кетем, могуну колдоп берип коем. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор бүттү окшойт. Бул маселе боюнча анда силердин көңүлүңөрдү корутундуга бөлөбүз. Корутундуну ушул мыйзам долбоорун экинчи окууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Нурбек Өмүрбекович, макул? Каршы? Жок. Рахмат. Отура бериңиз. Кийинки маселе, күн тартибиндеги 5-чи маселе. Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 1-чи окууга кароого сунушталат. Демилгечилер Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Талабек кызы Жылдыз, Абдалиев, Ажибаев, Сыдыгалиев, Ормонов, Токтошев, Атажанов, Эрбаев, Айдарова, Сулайманов, Масалиев, Алимжанова, Жумабеков, Маткеримов, Коргонбай уулу Жусуп, Кенчебаев, Нурбаев, Бакиров, Темирбаева, Мураталиев, Азыгалиев, Өмүрзаков, Талиева, Культаева, Молдобекова, Акаев, Исаева, анан Мамасадыков, Замир. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Талайбек кызы Жылдыз. Келиңиз.
Бул маселе боюнча чакырылгандар бар. Бирок Жакышев Русланбек Шерказиевич бүгүн келбептир. Саламатсыздарбы, Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар, жыйын катышуучулары. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттеги иштери боюнча кеңеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоорун алып келдик. Конституциялык мыйзам долбоорунун эң негизги максаты сот адилеттеги иштери боюнча кеңешинин курамы түзүүдөгү талаптарга тийиш. Жогоруда аталган конституциялык мыйзамдын 7 беренесинде кеңештин курамына сунушталуучу адамдарга бир нече талаптар коюлган. Конституциялык мыйзам долбооруна тийиш болгон талаптарды айта кетсем, 40 жаштан жаш эмес курактагы Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш. Кайсыдыр бир саясий партияда турбоого тийиш. Аталган талаптар жогоруда айтылган берененин 1-бөлүгүнүн 1 жана 4 пункттарына каралган. Ошого байланыштуу 1-бөлүгүнүн 1 жана 4 пункттарында көрсөтүлгөн талаптар жогорку кеңештин депутаттарына жайылтылбайт деген 3 абзац менен толуктоону сунуштап жатабыз. Себеби жогоруда көрсөтүлгөн конституциялык мыйзамдын 8 беренесинин 4 бөлүгүнө ылайык жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен кеңештин курамына бир өкүл шайланат. 90 депутатыбыздын арасынан бир депутатын аталган кеңештин курамына биз сиздер менен шайлайбыз. А бирок жогорку кеңештин регламенти жаш боюнча же болбосо саясий партия боюнча таандык эч кандай талаптар жок. Ошо менен бирге ченемдик укук актыларынын иерархиясына ылайык жөнөкөй мыйзам конституциялык мыйзамдан ылдый турат. Демек жогорку кеңеш регламентинин негизинде сот адилеттеги иштери боюнча кеңешке депутаттардын арасында мүчөнү тандоо конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык тандаш керек. Конституциянын 76 беренесинде шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон жана шайлоо укугу болгон Кыргыз Республикасынын жараны жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат деп жазылган. Жогорку кеңештин 7-чакырылышында 90 депутаттан турат. 31ден 40 жаш курактагы депутаттардын саны 21 депутат түзүп, депутаттардын жалпы санынан 18,9% катышын түзөт. Жогоруда аталган 21 депутаттын кеңештин курамына талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүгү болуш керек деп эсептейбиз. А тандоо ал жогорку кеңештин укугу. Учурда 7-чакырылыштын депутаттарынан 54-ü саясий партиядан тизмеси менен шайланып келген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 59 беренесине ылайык жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердигин көрсөтүү укук мажоритардык тутум боюнча саясий партияларга жана өзүнө өзү көрсөтүү жолу менен жарандарга таандык. Демек учурда 54 депутатыбыздын кеңештин курамына талапкерлигин коюу, сунуштоо боюнча укугу чектелип калып жатат. Ошондой эле кийинки шайлоолордо саясий партиянын мажоритардык тутум боюнча шайлоого талапкерди коюуга мүмкүнчүлүгү бар болууга да эске алыш керек. Ошого байланыштуу конституциялык мыйзамдын 11 беренесин жогорку кеңештин депутатынын ичинен шайланган кеңештин мүчөсү ыйгарым укуктары ушул берененин 1 бөлүгү 17 пунктуна каралган негиздер боюнча токтотулбайт деген 4 бөлүк менен толуктоону сунуштап жатабыз. Ошондой эле 11 берененин 1 бөлүгүн жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен кеңештин курамынан шайланган жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары токтотулган же мөөнөтү мурда токтотулган учурда деген 26 пункт менен толуктоону сунуштайбыз. Себеби мисалы депутат көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Жылдыз айым, биз түшүндүк, бул эми баягы конституцияга шайкеш келтириш боюнча толуктоолор болуп атыптыр. Биринчи президенттин өкүлүндө сөз бар окшойт. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алыевна. Баягы сиз туура айтып кеттиңиз, бирок бизде бир принципиалдуу позициябыз бар, өкмөттүн министрлер кабинетинен. Ошону уруксат этсеңиз окуп коеюн.
Бул сот адилеттик иштери боюнча кеңештин мүчөлөрүнүн кесипкөйлүгү, инсандык сапаты, коомдук саясий позициясынын жогору деңгээлде болушу, жоопкерчилигин, турмуштук жана иш тажрыйбасын сынакка катышкан талапкерлерди же андан башка жогору болушу керек деген бир жагдайды эске алуу менен биз суранабыз. Ушуну өзүнүн редакциясында эле калтырып, баягы 40 жаштан жаш эмес болууга тийиш деген норманы суранабыз. Нурлан мырза, мен түшүндүм. Азыр мыйзам долбоор биринчи окууда. Мунун азыр только концепциясын жактыруу боюнча болуп атат. Бул түзөтүүлөр боюнча экинчи окуунун режиминде баардык маселелерди отуруп чечсеңер болот. Туурабы? Эми азыр жооп бербей эле тур. Азыр Жанарбекте мырзада сөз. Анан кийин Нурбек Өмүрбековичте. Чоң рахмат. Мыйзам долбоору абдан туура. Баш мыйзамда жазылып турат 25 жаштан депутат боло алсак, 25 жаштан баш мыйзамда. Анан ушу сот адилеттиги кеңешине мүчө болбойт деген бул таптакыр туура эмес да. Мына Нурбек Өмүрбекович, мен министрлер кабинетине таң калам да. Жогорку кеңештин депутаттары мыйзам сунуштаса эле туурабы, туура эмеспи, эптеп каршы пикир бериш керек. Максатка ылайыксыз деп астына жазып коюду. Ушул бир министрлер кабинетинде бир норма болуп калды. Эмнеси туура эмес? Кантип ушу 40 жаштан өйдө болуш керек деген туура эмес да. 25 жаштан депутат болсо, канчалаган депутаттардын укугу бузулуп атат. Эми мына Кыргызстан деген мамлекетти, улутту түптөгөн Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баял Исакеев, Иманал Айдарбеков Кыргызстанды түптөгөндө 30 жашка чейин болгон, 20 жаштын тегерегиндеги балдар болгон. Эми кантип биз 40ка чейин бул сот адилеттигин кеңешине мүчө боло албайт дегенибиз эми уят да өзү. Эл аралык мындай башканы алып караганда деле. Мына мен менен тең классташым Себастьян Курс деген классташым деп тамашалап айтып атам. Тиги 30 жаштан кийин Австриянын премьер-министри болду. Тышкы иштер министри болду 30 жаштын тегерегинде. 35ке жетпей премьер-министр болуп Глейген Австрияны башкарды. Эми көп бул жерде жаш куракты кемсиндүү деген туура эмес. Бул жана тажрыйбадан да. Анткени дүйнөдө ар кандай. Мисалы, ошол эле чоң өлкөлөрдү 80 жаштын тегерегиндеги адамдар деле башкарып атат. Малайзиянын премьер-министри Махатгир 90га чыгып партия түзүп, утуп келип 90 жашында. Малайзиянын премьер-министри болуп алды. Андай мисалдар да бар. Ошон үчүн жаш куракты чектеген туура эмес. Кантип мисалы сот адилеттиги боюнча кеңешке мисалы Дастан Бекешев мүчө боло албайт экен, Медер Алиев мүчө боло албайт экен. Мына Чыңгыз Ильяс Кожоевич прокуратурада иштеген жапжаш ушул киши мүчө боло албайт экен. Бул кандай эми? Ошон үчүн бул мыйзам долбоорун сөзсүз өткөрүшүбүз керек. Ана министрлер кабинетине мындай баш мыйзам турса деле бул мыйзамды сөзсүз өткөрүшүбүз керек. Мындай жарабайт деген болбойт. Ошон үчүн кабинет министр экинчи окууга чейин мына пикириңерди тартып алгыла уят болот. Рахмат. Гүл сөйлеңиз эми. Чолпан Владимировна, я прекрасно понимаю, но, уважаемые коллеги, нам надо всем поддержать. Очень правильный, очень вовремя законопроект. И никакого противоречия нет. Правильно мой коллега сказал, Диана Ракаев, по поводу того, что депутатам с 25, а президентам с 35. Понимаете, если даже президент у нас избирается с такого возраста, а вот совет по отбору это вот 40 лет, это вот какие-то на самом деле ограничения. Но там и так внесены ограничения, и противоречий нет, и этот пункт остается даже. Его не убрали, просто дополняется, что он не относится именно к депутатам. Здесь вот чуть-чуть кабинет министров, почитайте, пожалуйста, в рамках закона. На самом деле вы иногда вот... Там, где, но нету никаких противоречий, на самом деле ставите такую позицию не очень корректную, неуважительную даже по отношению к самим себе, не то, что там депутатам. Поэтому прошу поддержать, коллеги. Хорошее предложение, актуально. Рахмат, Гүл Ахматкуловна, урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү. Анда корутундуга көңүлүңүздөрдү бурам. Мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда жактыруу жана аны жогорку кеңешке сунуштайбыз. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы жок. Жылдыз отура берсеңиз болот. Күн тартибиндеги 6-чы маселе, урматтуу депутаттар. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууда сунушталып атат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Чойбеков. Сөз сизде, келиңиз. Бул маселе боюнча чакырылгандар бар. Атакуров Алмаз Анарбекович, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттин директорунун орун басары. Келдиңизби? Сөз сизде. Рахмат, Чолпон Алыевна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Сиздердин карооңуздарга мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору сунушталууда. Аталган мыйзам долбоору мамлекеттик жарандык кызматчылары жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоонун жыйынтыктары боюнча кабыл алынуучу чечимдерди мыйзамдык бекитүү, кызматчылардын укуктарын кеңейтүү жана аларга карата белгиленген чектөөлөрдү такташтыруу, ошондой эле редакциялык дал келбестиктерди жоюу максатында иштелип чыкты. Сунушталып жаткан негизги өзгөртүүлөр боюнча айта турган болсок, алар төмөнкүлөр. Аракеттеги мыйзамдын 11-чи беренесинде бекитилген мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо боюнча жободо анын жыйынтыгы менен кабыл алынуучу чечимдер каралбай калган. Мындан улам аталган берененин мазмундук бүтүндүгү боюнча суроолор жаратат. Ошол эле маалда Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 65-чи беренесинде прокуратура органдарынын кызматкерлерин аттестациялоо жана анын жыйынтыгы менен кабыл алынуучу чечимдер так бекитилген. Мыйзам андан аркы тактоону талап кылбайт. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоонун жол жоболорун толук мыйзамдык бекитүү максатында мыйзамдын 11-чи беренесинде толуктоо киргизип, аттестациялоо жыйынтыгы менен кабыл алынуучу чечимдер так бекитүү сунушталды. Аларды салыштырмалуу таблицада көрсөңүздөр болот. Аталган сунуш боюнча комитеттин бөлүмү президенттин жарлыгына шайкеш келтирүү боюнча жакшы ой пикирин айткан экен. Мен аларды кабыл алам. Урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоп берсеңиздер, экинчи окууда өзгөртүүлөрдү чогуу карайлы. Мыйзамдын 15-чи беренесинде мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка байланышкан чектөөлөрдүн тизмеги бекитилген. Ага ылайык кызматчыга өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партияларды, коомдук бирикмелерди жана диний уюмдарды түзүүгө, алардын ишине кандайдыр бир формада катышууга же көмөктөшүүгө, кызматтык ишин партиялык программаларга жана чечимдерге баш ийдирүүгө тыюу салынган. Көрсөтүлгөн тыюу салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 8-чи беренесинин жоболору менен шартталган. Бирок конституциялык чечимде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга кызматтык иштен тышкары жүзөгө ашырган учурларда партиялык ишти аткарууга укук берилген. Белгиленген тыюу салууну Конституциянын талаптарына дал келтирүү максатында тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө сунушталууда. Ошол эле маалда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 36-чы беренесинде ар бир адам биригүү эркиндигине укуктуу экендиги бекитилген. Бул конституциялык укук мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга дагы жайылат. Демек, каалаган мамлекеттик жарандык кызматчы жана муниципалдык кызматчы саламаттыкты сактоо, билим берүү, кайрымдуулук, ыктыярчылык жана башка тармактарда коомдук пайдалуу ишмердик менен алектенген коомдук бирикмелердин катарында иш алып барууга укуктуу болгону мындай ишмердикти жүзөгө ашыруу кызматчынын иштеген жеринде аткарылуучу иштин көлөмүнө жана сапатына таасирин тийгизбөөгө, ошондой эле кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келбөөгө тийиш. Мындан улам Конституциянын талаптарын аткаруу максатында мыйзамдын 13-чү беренесинде толуктоо киргизүү аркылуу мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын укуктарын кеңейтүү сунушталууда. Башкача айтканда, саламаттыкты сактоо, билим берүү, кайрымдуулук, ыктыярчылык жана башка чөйрөлөрдө коомдук пайдалуу иш жүргүзгөн коомдук бирикмелердин курамындагы ишке укук берүү каралууда. Андан тышкары мыйзамдын ичинде дал келбестиктерди жана карама-каршылыктарды жок кылуу максатында айрым редакциялык өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Аларды дагы салыштырмалуу таблицадан көрсөңүздөр болот. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22-чи беренесине ылайык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтына жайгаштырылган. Сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучу болуп саналган
белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама каршы келбейт. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы республикалык бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорго алып келбейт. Кыскача ушундай, урматтуу кесиптештер. Сурооңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Бактыбек Каныбекович, сизге чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, бул эми биринчи окуу концепциясы гана. Жактырабыз, анан экинчи окууда кандайдыр бир маселелер болсо айтсаңар болот. Анда эмесе комитеттин корутундусун кое берсем болобу? Чолпон Алина. Анда эмесе мыйзам долбоорунун биринчи окууда кабыл алууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштайм. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басарынын кызмат ордуна шайлоо үчүн сунушталган Назаралиева Айчүрөк Калбековнун талапкерлиги жөнүндө баяндамачы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жаманбаева Жемил Ахматбековна. Бияка келсеңиз болот. Айчүрөк Калбековнаны баардыгыңыздар эле тааныйсыздар. Бул кичинекейинен баштап ушу Жогорку Кеңеште иштеп жүргөн, аябай опыт жагынан. Бияка келип отурбайсызбы? Келиңиз бияка. Айчүрөк. Анда баяндамаңызды жасай бериңиз. Рахмат, Чолпон Алыевна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. 2023 жылдын 9-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын намына Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басар кызмат ордуна Назаралиева Айчүрөк Калыбековнанын сунушу киргизилген. Кыскача өмүр баяны жөнүндө айтып кетсем, Назаралиева Айчүрөк 1975 жылы Бишкек шаарында туулган, билими жогорку. 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетин укук таануу адистиги боюнча артыкчылык менен аяктаган. Эмгек жолун 1998 жылы Бишкек коммерциялык колледжде окутуучу катары баштап, өз ишмердигин 2001 жылдан 2004 жылга чейин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде уланткан. 2004 жылдан баштап 2007 жылга чейин жеке компаниялар жана коомдук фондко юрист, адвокат болуп иштеген. 2007 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана сот укук реформа боюнча комитеттин бөлүмүндө алгач улук консультант, кийин ушул бөлүмдө эксперт болуп эмгектенген. 2008 жылы болуп дайындалган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратында иштеген мезгилдин ичинде Назаралиева өзүн кесипкөй кызматкер, жетекчи катары көрсөтүп алган. Назаралиева Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы, энчилүү сааты, юбилейлик медалдары менен сыйланып келген. Мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы омбудсмени жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренесинин 15-бөлүгүн жетекчиликке алып, Назаралиева Айчүрөк Калыбековнанын талапкерлигин Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын омбудсмени орун басар кызмат ордуна сунуштайм. Рахмат. Рахмат, урмат. Менимче туура эле болот ошол. Суроо жооп жок болсо, анда эмесе корутунду. Эми шайлоо бүткөндөн кийин каалоо тилектерди айтабыз, Кудай буйруса. Кыргыз Республикасынын акыйкатчы орун басарынын кызмат ордуна шайлоо үчүн Назаралиева Айчүрөк Калыбековнанын талапкерлиги Жогорку Кеңеште киргизилсин деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул, каршы жок. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми акыркы маселе Гүл Ахматкуловна киргизген. Канча мүнөт Гүл Ахматкуловна, давайте вот. Жок, бул баяндаманы. Гүл Ахматкуловна, канча убакыт керек сизге? 5 мүнөт. Сөз сизде, анда сүйлөй бериңиз. Уважаемые коллеги, вы знаете, что было решение Конституционного комитета о том, чтобы мы провели соответствующий мониторинг закона о Национальном центре по предупреждению пыток. Почему данное решение было и имело место? Потому что вы знаете, что согласно регламенту Жогорку Кеңеш, в данный центр, Национальный центр, есть основной координационный совет. В данный координационный совет входит 2 наших парламентария. Это я, Кажакулова Гуля Ахматкуловна, и Самый Кожу Мирлан. Вот, они избраны на сессии Жогорку Кеңеш.
Поэтому, исходя из этого, нами был проведен, как говорится, мониторинг. Согласно данного мониторинга, вот здесь вот вы видите, присутствует сам директор национального центра. Вы знаете о том, что периодически, ежегодно заслушиваются отчеты. Данный центр действует с 2012 года, когда был принят закон о национальном центре по предупреждению пыток. Вот, поэтому, исходя из этого, этот вопрос всегда находится на контроле Жогорку Кенеш, поскольку, исходя из тех поставленных задач, которые перед центром, оно на самом деле, я думаю, что на сегодняшний день выполняется. Что было сделано нами, депутатами Жогорку Кенеш? Мы промониторили работу, изучили их полностью законодательную базу, изучили их структуру. Хотелось бы особо отметить, уважаемые коллеги, что структура национального центра составляет, значит, центральный аппарат и 7 территориальных представительств. По одному сотруднику работает в Таласской, Нарынской, Баткенских областях. По 2 сотрудника работают, значит, в Чуйской, Сыкульской, Джалабадских областях. 3 сотрудника в Волжской области. 3 сотрудника именно Исыкульской, Джалабадской, и в Волжской области 11 сотрудников. Всего национальный центр штат состоит из 26 сотрудников. Как вам известно, помимо того, что национальный центр проводит превентивные посещения мест лишения свободы, ограничения, значит, свободы в любое время суток, и мы знаем о том, что 24/7 всегда по обращению или непосредственно заявителей, или близких родственников задержанных, или адвокатов, представители национального центра посещают. И если поступают сигналы, и если видят о том, что необходима, значит, медицинская помощь, тут же вызывается скорая помощь, представители медицинских учреждений, которые также актируют, фиксируют данные факты, и в случае наличия телесных повреждений и пыток они тут же обращаются в органы прокуратуры. Конечно, работа достаточно нелегкая. И исходя из того, что у нас в регионах не хватает сотрудников, и мы видим на самом деле, что ситуация не очень хорошая, а пытки, они не сокращаются, как не обидно не звучит в 21 веке. И наши сотрудники правоохранительных органов иногда имеют место факты и применения такого. Поэтому здесь не только еще и физические пытки, еще и моральные пытки. И когда центр фиксирует эти акты, они обязательно направляют правоохранительные органы. Вот. Хотелось бы отметить, что мной лично были проведены выезды, и мы выезжали на места. В рамках деятельности рабочей группы совместно с центром мы осуществили совместное посещение. Это Токмакское психоневрологическое стационарное учреждение номер 1, стационарное учреждение номер 2, также Токмакское психоневрологическое, женская колония номер 2, служба исполнения наказания при Минюсте, село Степно Маломудинского района, специализированное отделение номер 8, психиатрическая больница Кызылжар, вот, ИВС УВД города Ош, ИВС УВД Карасуйского района, ИВС УВД Наукенского района, ИВС УВД Сузакского района, ИВС УВД Джалабадского, учреждение 53, не считая СИЗО номер 1 города Бишкек. Не буду скрывать ту картину, которую я лично увидела, она, конечно, вызывает особые мнения, и это было отражено в ежегодном докладе директора центра. Вот. Здесь нам что необходимо? Нам необходимо усилить работу. На сегодняшний день, благо сотрудники органов внутренних дел, в частности сотрудники СИЗО, ИВС и так далее, они знают о том, что раньше относились к национальному центру как неправительственной какой-либо организации, они забывали о том, что это государственный орган, и что есть закон, и что, как говорится, закреплено соответствующие полномочия. Вот. Закон на сегодняшний день исполняется, и неплохо исполняется, но имеет место, что все-таки неэффективность расследования пыток со стороны правоохранительных органов, это имеет место. Вот. Проблемы документирования,
То есть сами сотрудники, естественно, не заинтересованы в том, что зафиксировать факт пыток и то, что есть телесные повреждения. Неуведомление и либо несвоевременное уведомление родственников о задержании. Такие факты тоже есть. Вот. Судебная волокита и затягивание судебных разбирательств, нарушение установленных процессуальных. Потому что очень часто бывает о том, что как при посещении в ИВС содержатся лица, дела которых уже переданы значит, в суд, и они подлежат направлению СИЗО, но тем не менее находятся в ИВС, вы знаете. Неэффективная работа адвокатов, как бы адвокаты здесь не говорили, но здесь на самом деле, правильно мой коллега до этого сказал, Джусубек Мырза, в части того, что обидно звучит, но так есть, адвокаты иногда у нас являются посредниками между государственным правоохранительным органом и судом. И это печальная картина. Эти факты имеют место. Также, проанализировав, считаем, что есть тенденция судей полагаться на признательные показания. Отсутствие должного реагирования судов на заявления самих подсудимых, что к ним применялись пытки, поскольку признательные показания иногда были получены под физическим или психологическим давлением. Безнаказанность виновных сотрудников в пытках, что подрывает вообще в целом понятие верховенства закона, справедливости и, соответственно, создает благоприятную почву для пыток и коррупции в правоохранительных органах. Отсутствие возможности привлечения квалифицированных врачей в области психиатрии, в том числе детской психиатрии. Это касается психоневрологических социальных стационарных учреждений, которые мы посещали. Там работает по одному врачу в данной области и в возрасте старше 65 лет. То есть пенсионеры, молодых нету, и это проблемы, которые нужно решать тоже на уровне правительства. Отсутствие механизма выполнения решений международных органов по предоставлению жертвам пыток, жестокого обращения эффективных средств правовой защиты. То есть включая пересмотр дел. Ну а вопрос компенсации, моральной компенсации вообще не стоит на сегодняшний день. Слабые знания у наших сотрудников правоохранительных органов в части именно основополагающих прав и свобод граждан. И основная, конечно, проблема – это недостаточное финансирование на содержание зданий, помещений, учреждений, лишения ограничения свободы. Закупа необходимых лекарственных средств, элементарных стиральных машин, мыломоющей продукции и так далее, личной гигиены, не считая сменной одежды. Конечно, хорошо, когда есть родственники, но часто бывает, когда у задержанных лиц и лиц, находящихся в местах лишения свободы или психоневрологических родственников иногда нет. И эта картина, я вам хочу сказать, очень печальная. Вот. Во всех психоневрологических социальных стационарных учреждениях остро стоит проблема отсутствия специализированной бытовой техники. Именно вопросы стирки, стерилизации, значит, вытяжки и так далее, и так далее. И многие лежачие передвигаются на колясках, а иногда даже колясок нет в силу того, что материальная база она на самом деле очень тяжелая. И самая основная проблема, конечно, это вопрос о том, что все забывают, все это государственные учреждения, все забывают о том, что это наши граждане. Какие бы они ни были, больные, преступники, осужденные, обвиняемые, но они граждане Кыргызстана. Соответственно, значит, на них также распространяется Конституция нашей республики. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу особо отметить о том, что этому вопросу надо всегда придавать особое значение. Мы сами прекрасно знаем, что от сумы и от тюрьмы не зарекаются, да? Не дай бог никому из близких, родных попадать туда, но тем не менее, коль скоро они попали, то должно быть в 21 веке каких-либо вот таких пыток и жестокого обращения к задержанным должно быть исключено. И я думаю, что многие правоохранительные органы на сегодняшний день присутствуют. Жалко, конечно, что омбудсмен отсутствует, сейчас вот она ушла, да, но эти вещи должны быть на особом контроле. Спасибо большое. Я думаю, что работа была проведена колоссально. Вот.
И я думаю, что мы все с вами примем определенные, если понадобится, законодательные акты, обратимся к исполнительной власти в части того, что эти вопросы должны быть исполнены. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Рахмат Гуль Ахматкуловна, пользуясь случаем, мы тоже благодарим вас за такую огромную работу. Сөз барба? Анда Жусупбек мырзага сөз берели. Гүл Ахматкуловна чоң рахмат, могу маалыматты аябай жакшы бердиңиз. Мен дагы могул алдын ала кыйноо боюнча, коргоо боюнча агенттин директору Бактык Токталичка дагы ыраазычылык билдирип кетмекмин. Өткөнкү жумада биз дагы канча мынча жанагы аялдар абагы жана башкаларында чогуу болдук. Чындыгында мамлекет тарабынан түзүлгөн организация болгондон кийин мен ойлойм, мамлекет тарабы бул кишилерге дагы шарт түзүп бериш керек. Жумуш ордуларын, штаттарды берген, бирок ошондой эле материалдык базасын чыңдап, укуктук жагынан жана мыйзам жагынан биз колдоо көрсөтсөк, аткаруу бийлиги, кабинет министрлер, то есть жана бюджеттерин жакшыраак бекитип, бул институтту биз күчөтүшүбүз керек. Анан Бак Токталич менде бир мындай тактама иретинде, ушу пытка деген статья бар да, туурабы? Пытка деген статья менен мен билгенден кээ бир милиционерлер жоопко тартылып, им предъявлено обвинение, кийин сотто кандай чечим чыкты, бирок кайрадан эле иштеп аткан сотрудниктер өтө көп экен да. Буга кандай дейсиздер? Эмне прокурорлор көз жумуп коет атабы, же сотторбу? Милиционерлерге пытка деген статья менен иш козголот, факт далилденет почти. Аягында азыр карасаң дагы деле иштеп аткан болот. Муну кандай түшүнсөк болот? Же сизде полномочия жетпей атабы? Мындай пресекать эткенге. Саламатсыздар, рахмат. Бул маселени биз жылдык баяндамада белгилеп кеткенбиз. Кыйноолордун колдонулуунун уланышынын негизги себептеринин бири катары бул жоопко тартылбагандыгы. Эгер жоопко тартылган күндө дагы ошол жоопко тартылган киши мына сиз айткан мисалдай кайра кызмат ордуна келип калгандыгы. Бул жерде эме негизги биринчи себеп биз улуттук борбор көрүп аткан бул жанагы кыйноо менен иш козголот дагы, кийин тергөө учурунда башка биз эми кечирип коңуз, мен расмий тилде терминдерди колдоно берейин. Биз околопыточные статьи деп атайбыз аларды. Жана превышение полномочий деген сыяктуу беренелерге которулат дагы, андан кийин анан ишти жаап коет. Же болбосо сотко жеткен күндө дагы бул берене менен эки тарап келишип кылмыш иши токтолбош керек. Бирок токтолгон учурлар да бар. Бак Токталич, ушул нерсе болбош үчүн эмне кылыш керек? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизип беришибиз керекпи? Сунуш бербейсиздерби? Бир сунуш бериңиздер, анча-мынча бир полномочияңыздарды күчөтүп берелик. Ошо именно пытка зафиксировался, значит, ошол обвинение предъявить этилген статья менен гана сотко чейин жетиш керек. А жолдо кетип атып, бир айдан кийин тергөөчү башка статьяга өткөрбөш керек. То есть переквалификация кылып, жанагын жеңилдетип азыркы айткан нерсе болуп, анан аягында барганда штраф менен же болбосо акталып чыгып кетпеш керек да. Туурабы? Пытка деп серьезно же статьяда. Мен по фамилия билем, кээ бир сотрудниктер пытка менен иш козголуп, аркасынан жылдап чуркап жүрүшүп, анан кийин эле карасаң азыр званиялары чоңоюп иштеп жатышат. Бул жанагы наказаниянын жоктугу болуп атат да. Туура, рахмат. Биздин көз карашта биринчи ушул кыйноо беренеси боюнча айыпталуучулардын ишин, кылмыш ишти тергөө органды аныктап алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул прокуратура менен мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы, УКМК. Биз айтып келип атабыз, мамлекеттик кызмат бул иштерди тергебеш керек деп. 2015 жылы башкы прокуратуранын структурасына өзүнчө бир бөлүм ачылган. Ошол бөлүм тек кана кыйноо фактыларын, же болбосо сотко чейинки терминди унутуп калып атам, иштерди тергеген да. Эгерде бүгүнкү күнү ошол эле кайра башкы прокуратурага ошондой бир бөлүм түзүлсө, ал бөлүмдүн милдетинде кыйноо, ырайымсыз мамилени тергөө каралса, башка органга берилбесе, мына ошондо бизде кандайдыр бир жылыштар болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Суроо жооптор бүттү окшойт бул маселе боюнча. Анда комитеттин чечими бар, урматтуу депутаттар. Силерге баардыгыңарга таркатылып берди окшойт.
кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамилени жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында мониторинг жүргүзүү боюнча жумушчу топтун ишинин жыйынтыгы жөнүндө маалыматы эске алынсын. Макул деген депутаттар добуш берип коңуздар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бүгүн күн тартибиндеги баардык маселелер бүттү. Силердин ишиңер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки комитеттин жыйынына чейин аман болуңуздар.